Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Информатика 5 класс, номер 7 сабак. Компьютердин негизги түзүлүштөрү, клавиатура жана чычкан. Бүгүнкү сабакта булар менен таанышабыз. Компьютердин негизги түзүлүштөрү, маалыматты киргизүүчү жана чыгаруучу түзүлүштөр, клавиатура жана чычкан. Сабагыбызды окуп билүүнү баштаар алдында көнүгүү жасап, бүгүнкү сабакта колдонула турган сөздөрдү табабыз. Экранды көңүл буруп карагыла жана бул жакта эмне деп жазылып турганын тапкыла. Системалык биримдик. Экранды көңүл буруп карайбыз, бул сөздү окугула. Процессор. Экранга көңүл бурабыз, 3-чү тапшырманы аткарабыз. Эс тутум. Азыр биз силер менен системалык биримдиктеги түзүлүштөр менен таанышабыз. Ошондой эле процессор жана эс тутум компьютерга эмне үчүн керектигин билебиз. Жана дагы компьютердин башка түзүлүштөрү менен таанышабыз. Азыр биз системалык биримдиктин бул бөлүктөрүн чогултууга мүмкүн болгон модулдук система. Системалык биримдиктин ички түзүлүштөрү ар бир компьютер үчүн ар башка болушу мүмкүн. Системалык биримдиктин тулкусу бул компьютердин ички түзүлүштөрүн ар кандай зыяндан сактап туруучу сырткы металл кабыгы. Тулкуда системалык биримдиктин бардык элементтерин бекитүү үчүн атайын оюктар жайгашкан. Мындан тышкары, анда компьютердин бардык компоненттерин электр энергиясы менен камсыздоочу азыктандыруу блогу, муздатуучу системасы жана оптикалык диск жетеги бар. Энелик плата. Англис тилинен motherboard же mainboard. Негизги плата бул компьютердин түзүлүштөрүнүн негизги болгон электрондук палата. Энелик плата системалык биримдиктин бардык элементтеринин атайын кабелдеринин механикалык бекитилишин камсыз кылат. Аны менен бирдикте аларды ток менен азыктанышын жана өз ара ички байланышын ишке ашырат. Процессор бул компьютердин ишин башкаруучу жана бардык арифметикалык жана логикалык операцияларды аткарган түзүлүш. Оперативдүү эс. Оперативдүү эске сактоочу түзүлүш. Маалыматты убактылуу сактоого арналган түзүлүш. Маалыматты убактылуу сактоонун мисалы катары маалыматты көчүрүп, кайра башка орунга коюуда алмашуу буферин айтсак болот. Процессор маалыматты оперативдүү эске берет жана керек учурда кайра ал жактан алып турат. Оперативдүү эстеги маалымат компьютерди өчүргөнгө чейин гана сакталарын унутпоо керек. Катуу диск. Hard disk drive. Бул болсо маалыматты узак убакытка сактоочу түзүлүш. Анда бардык музыка, фильмдер, сүрөттөр жана документтер, ошондой эле бардык программалар жана операциялык системанын өзү да сакталат. Видеокарта. Бул маалыматты компьютердин мониторуна чагылдырууга мүмкүндүк берүүчү түзүлүш. Үн картасы. Компьютерде үндү иштеп чыгуучу түзүлүш. Диск жетеги. Алынып салынуучу медиага маалыматты окууга жана жазууга мүмкүнчүлүк берген компьютердик шайман. Балдар, ойлонуп сүрөттүн баш тамгасын жана белгилерди пайдаланып, маалыматты чыгаруучу түзүлүштү табабыз. Экранды кылдаттык менен карап, сүрөттөрдөн сөз курайбыз. Жообу монитор.
Монитор бул визуалдык маалыматты чыгарып берүүгө арналган түзүлүш. Дагы бир маалыматты чыгаруучу түзүлүштү таап көрөлү. Принтер. Принтер бул тексттик жана графикалык маалыматты кагазга жана башка нерсеге басып чыгарууга арналган түзүлүш. Экранды жакшылап карайбыз. Сүрөтчөлөрдү жана тамгалары бар таблицаны колдонуп, төмөнкү чыгуучу шайманды табабыз. Жообу плоттер. Плоттер бул чоң өлчөмдөгү сүрөттөрдү басып чыгаруу үчүн шайман. Чындыгында ал принтерге окшош, бирок бир кыйла өнүккөн. Плоттер шайманы чоң өлчөмдөгү 3D кутуктоо баракчаларын, жарнамалоочу белгилерди жана башка буюмдарды чыгарууну жүзөгө ашырат. Принтер кагазга чыгарса, плоттер катуу кагазга, синтетикалык кеземеге жана башка буюмдарга басып чыгарат. Экранды көңүл буруп карап, кийинки түзүлүштү табабыз. Колонка. Колонкалар бул атайын кошумча орнотулган түзүлүштөр жана алар үндү берүүгө кызмат кылышат. Экранды карап, кийинки шайманды табабыз. Тамгаларды ирети менен жайгаштырып. Кулакчын. Бул музыканы жана үндөрдү же сигналды жеке өзүн гана угууга арналган түзүлүш. Машинанын кодун адам түшүнгөн формага өзгөртүп түзүү үчүн маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр колдонулат. Монитор визуалдык маалыматты чыгарып берүүгө арналган түзүлүш. Принтерлер жана плоттерлер тексттик жана графикалык маалыматты басып чыгарууга арналган. Аудио түзүлүштөр, колонка, кулакчындар үн маалыматын чыгарууга арналган. Виртуалдык түзүлүштөрү сезүү аркылуу маалыматтын башка түзүлүштөрүн алууга арналган. Маалыматты саналип формасынан айландыруучу түзүлүштөр маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр деп аталат. Маалыматты киргизүүчү негизги түзүлүштөр болгон клавиатура жана чычкандан тышкары сүрөттөлүш, видео, үндү киргизүүчү түзүлүштөр, сканерлер, сүрөт тарткан фотоаппараттар, микрофондор, сенсорлор, санариптегичтер. Сканер киргизүүчү шайман. Ал кандайдыр бир сүрөткө, текстке байкоо жүргүзүп киргизе турган шайман. Бул көчүрмөнү байкоо жүргүзүп алууну сканерлөө деп аталат. Жалпак сканерлер эң атактуу жана ар тараптуу. Түп нускасы сканерлөөгө атайын айнек жалпак сканер колдонулат. Кол сканери жогорку сапаттагы жана көчүрмөлөрдү бербеген, бирок өтө пайдалуу касиеттерге ээ болгон. Портативдүү кол сканери документтер менен каалаган жерде жана электр тармагына байланбаган иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Микрофон бул акустикалык термелүүнү электрдик сигналга айландырган электр-акустикалык шайман. Микрофондор студияда вокалды же аспаптарды жаздыруу, видео вебинарларды жазуу, концерттик программалар жана ар кандай максаттар үчүн керектелет. Маалыматты киргизүүчү шаймандар менен таанышабыз. Жакынкы мезгилге чейин бардык модельдер сүрөттөрдү көрсөтүү үчүн стандарттуу монитор менен жабдылган. Колдонуучу чычкан клавиатурасы жана сенсордук тактасынын жардамы менен аткара ала турган бардык башкаруу иш-аракеттери. Сенсор функциясы жакында эле колдонулган, бирок ал колдонуучулар арасында дароо атактуу болуп калды. Бул башкаруу ыкмасы иштөө учурунда ыңгайлуу камсыз кылат. Ошондой эле тутум интерфейсинде чабыттоону жеңилдетет.
санариптегич же графикалык планшет. Бул кол менен түзүлгөн маалыматты түздөн түз компьютерге киргизүүчү шайман. Калем жана сезгичтүү калем планшетинен турат. Атайын чычканды да кошсо болот. Өз доорунда белгилүү болгон Чарльз Бэббич эң биринчи принтерди ойлоп тапкан. Жараткан шайманы айырма машинасы деп аталган. Бул шайман басып чыгаруу функциялары бар механикалык компьютер сыяктуу болгон. Ойлоп табуучу 1822-1834 жылдар аралыгында компьютерде басып чыгаруучу түзүлүштүн чиймелеринде иштеген. Бирок механизм эч орнотулган эмес. 1,5 кылымдан кийин гана энтузиасттар атактуу унааны чогултушту. Механикалык кыймылдаткычтын салмагы болжол менен 2 тоннага жеткен. Клавиатура жана манипулятор. Булар компьютердин башкаруу жана маалыматты киргизүүчү универсалдуу түзүлүштөр. Сенсордук такта. Бул компьютердин денесине түздөн түз орнотулган. Англис тилинен которгондо сенсордук аянтча дегенди билдирет. Чычканды толугу менен алмаштырат. Бирок колдонуучуларга анча жеткиликтүү эмес. Кандай учур болбосун, чычкан менен иштөө ыңгайлуу. Клавиатура жана клавишалар бардык клавишаларды 4 аймакка бөлсө болот. Функционалдык клавишалар, символдук, алфавиттик, санариптик клавишалар, санариптик клавишалар жана курсорду башкаруу аймагы. Атайын клавиштер. Клавиатурадагы клавиталардын жайгашуусу кокустук эмес. Сөздөрдө өтө көп кездешкен тамгалар эң көп кайталануу принциби боюнча клавиатуранын орто ченинде жайгашкан. Курсор бул чычкан же клавиатура менен башкарылуучу жана кийинки амалдар кайсы жерде боло турганын көрсөтүп туруучу экрандагы көрсөткүч. Ар кандай түрдөгү курсорлор бар, алардын айрымдарын карап көрөлү. Кичинекей жебеге окшош курсор. Бул көрсөткүч, сиз аны чычкан менен экранга жылдырасыз. Бул курсорду тексттин үстүнө алып барганда ушундай болуп көрүнөт. Кум сааты менен курсор кандайдыр бир иш-аракетти жасап жатат дегенди билдирет. Күтүү, дагы тапшырма бербеңиз дегенди билдирет. Колдун сөөмөй манжасы. Мындай курсор интернетте шилтеме аркылуу жылдырганда пайда болот. Бардык компьютерлер иштөө тутумунун брендине жана баасына карабастан бардык клавиатуралар бирдей. Тагыраак айтканда, тамгалардын тизилиши окшош. Клавишалардын арналышыдарын карап көрөлү. Backspace. Курсордун сол жагындагы символду өчүрөт. Enter терилген команданы киргизет, программаны ишке киргизет. Текстик редактордо курсорду кийинки сапка өткөрөт. Caps Lock чоң тамгалар режимин жандырат, өчүрөт. Ctrl-Alt өзүнчө аракеттерге ээ эмес, тамга же башкаруучу клавишалар менен кошо басканда гана аракетке келет. Tab курсорду белгилүү орунга жайгаштырат. Delete курсорду оң жагындагы символду өчүрөт, бөлүнүп алынгандын баарын өчүрөт. Шрифт кошулган тамга, чоң тамга, кичине тамга режимин күйгүзүп өчүрөт. Control Shift клавиатуранын тил режимин которот. Пробел клавиатуранын ылдыйкы бөлүгүндө жайгашкан бардыгынан чоң клавиша. Бул клавишаны басканда бөлөк болгон сөздөрдүн символдорун ортосун ачып, бош орун калтырат. Эсибизге тутабыз. Клавишалардын комбинациясында плюс белгиси клавишаларды бир убакытта басуу керек дегенди түшүндүрөт. Силер бир клавишаны басып кое бербей туруп, экинчисин
Курсорду саптын эң башына жылдырат. End курсорду саптын аягына жылдырат. Page up курсорду виртуалдык баракка төмөн жылдырат. Page down курсорду виртуалдык баракка жогору жылдырат. Курсорду башкаруучу клавишалары: курсорду солго, оңго, бир сапка жогору, бир сапка төмөн жылдырат. Он манжа менен терүү ыкмасы деген эмне? Көрбөй терүү ыкмасы адам тергичти карабай туруп бардык оң манжасын колдонот. Интернеттеги бардык схемалар ушундай дал келүүнү сунуш кылат. Көрбөй тез терүүнү үйрөнүү үчүн биринчи кадам үй баскычтары деп аталган манжаларын клавиатурада кандайча жайгашышы керектигин унутпаңыз. Сол колдун баштапкы позициялары орусча баскыч топтун стандарттык жайгашуусу: сөөмөй А, ортон В, аты жок И, чыпалак Ф белгисин көрсөтөт. Оң кол үчүн баштапкы абал: сөөмөй О, ортон Л, аты жок Д, чыпалак Ж белгисин көрсөтөт. Эки колдун бармак манжалары бирдей боштукка коюлат. Көрбөй тез терүүнү үйрөнүү үчүн биринчи кадам үй баскычтары деп аталган манжаларыңыз клавиатурада кандайча жайгашышы керектигин унутпаңыз. Ф жана Олч бул үйдүн ачкычтары деп аталган клавиштер. А жана О баскычтары колду тез баштапкы абалга коюу үчүн кичинекей чыгуулар пайда болгон. Сокурларча көрбөй жазууну үйрөнүү боюнча жаңы үйрөнүүчүлөр үчүн кеңештер. Биринчи кеңеш: ар бир тамганы терүү үчүн сөзсүз түрдө сөөмөй гана колдонулат жана манжа ар дайым кайтып келет. Ф Олч баштапкы абал көрбөй жазуу ыкмасынын негизги болуп саналат. Экинчи кеңеш: баскыч топту карабаганга аракет кылыңыз. Үчүнчү кеңеш: эки колдун аты жок жана чыпалак манжаларын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруңуз. Алардын кыймыл аракет жөндөмдөрү башкаларга караганда кыйла жай. Төртүнчү кеңеш: алгачкы жолу басууда ылдамдыкка караганда сапатка көңүл буруңуз. Катасыз басып чыгарууга аракет кылыңыз. Убакыттын ылдамдыгы өзүнөн өзү келет. Бешинчи кеңеш: эгерде 10 манжа менен терүүнү үйрөнүү учурунда ачуулансаңыз, бир аз тыныгыңыз. Клавиатура менен ылдам жазууну үйрөнүү үчүн Bambina, Stamina, Baby Type машыктыргычтарын колдонуңуз. Америка Кошмо Штаттарында адамдардын 95% көрбөй текст терүү менен алектенишет. Анткени аны башталгыч класстарда окута башташкан. Батыш Европада 10 манжа менен терүүнү үйрөтүү билим берүү программасына да киргизилген. Чычкан: силер экрандан көрүп турган объектилерди башкарып туруучу жардамчы түзүлүш. Чычкандын зымдуу жана зымсыз түрлөрү болот. Чычкандар ошондой эле баскычтардын саны менен айырмаланат. Эң жөнөкөйү 2 баскычы жана дөңгөлөкчөсү менен. Чычкан клавиатуранын кээ бир иш аракеттерин кайталайт. Көбүнчө буйрутмаларды компьютерге берүүдө клавиатурага караганда чычкан менен иштөө оңой жана ылдамыраак болот. Чычкан менен иштөөнүн негизги ыкмаларын карап көрөлү. Объектти тандап алуу. Чычкандын көрсөткүчү керектүү объектке коюлат. Эгерде ал жерде бир нече секунд кармалса, анын жанында объекттин арналышын кыскача баяндаган кылкама маалымат чыгат. Мисалы, менин компьютерим, Zoom, таштанды үкөгү. Чычкандын оң баскычын басуу контекстик менюну ачууга кызмат кылат. Ал объекттер менен иштөө боло турган иш аракеттерин тизмесин камтыган маалымат. Чычкандын сол баскычын 2 жолу басуу
Enter клавишасын басканга барабар жана программаны иштетүү, файл жана папкаларды ачуу, маалыматты киргизүү үчүн кызмат кылат. Чычкандын сол баскычын кармап жылдыруу менен экранда объекттерди жылдырууга мүмкүнчүлүк бар. Чычкандын көрсөткүчүн объектиге багыттап, сол баскычын басып, анан кое бербей туруп чычканды жылдыруу керек. Объект чычкандын көрсөткүчү менен бирге жылат. Келгиле балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталайлы. Системалык биримдиктин тулкусу бул компьютердин ички түзүлүштөрүн ар кандай зыяндан сактап туручу сырткы металл кабыгы. Тулкуда системалык биримдиктин бардык элементтерин бекитүү үчүн атайын оюктар жайгашкан. Энелик плата англис тилинен motherboard же mainboard негизги плата. Бул компьютердин түзүлүшүнүн негизи болгон электрондук плата. Процессор бул компьютердин ишин башкаруучу жана бардык арифметикалык жана логикалык операцияларды аткарган түзүлүш. Оперативдүү эске сактоочу түзүлүш. Маалыматтарды убактылуу сактоого арналган түзүлүш. Маалыматты убактылуу сактоонун мисалы катары маалыматты көчүрүп, кайра башка орунга коюудагы алмашуу буферин айтсак болот. Процессор маалыматты оперативдүү эске берет жана керек учурда кайра ал жактан алып турат. Оперативдүү эстеги маалымат компьютерди өчүргөнгө чейин гана сакталарын унутпоо керек. Катуу диск, hard disk drive. Бул болсо маалыматты узак убакытка сактоочу түзүлүш. Анда бардык музыка, фильмдер, сүрөттөр жана документтер, ошондой эле бардык программалар менен операциялар системасынын өзү да сакталат. Видеокарта. Бул маалыматты компьютердин мониторуна чагылдырууга мүмкүндүк берүүчү түзүлүш. Үн картасы. Компьютерде үндү иштеп чыгуучу түзүлүш. Диск жетеги. Алынып салынуучу медиага маалыматты окууга жана жазууга мүмкүнчүлүк берген компьютердик шайман. Келгиле балдар, маалыматты чыгаруучу түзүлүштөрдү эстеп көрөлү. Монитор. Бул визуалдык маалыматты чыгарып берүүгө арналган түзүлүш. Колонкалар. Бул атайын кошумча орнотулган түзүлүштөр жана алар үндү берүүгө кызмат кылышат. Кулакчын. Бул адам гана өзү уга турган үндөрдү чагылдырат. Принтер. Бул текстик жана графикалык маалыматты кагазга жана башка нерселерге басып чыгарууга арналган түзүлүш. Плоттер. Бул чоң көлөмдөгү сүрөттөрдү, чиймелерди басып чыгаруучу түзүлүш. Виртуалдуу, реалдуулук түзүлүштөрү сезүү аркылуу маалыматтын башка түзүлүштөрүн алууга арналган. Маалыматты санарип форматына айландыруучу түзүлүштөр маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр деп аталат. Маалыматты киргизүүчү негизги түзүлүштөр болгон клавиатура жана чычкандан тышкары сүрөттөлүш, видео, үндү киргизүүчү түзүлүштөр, сканерлер, фотокамералар, микрофондор, сенсорлор, санариптегичтер. Клавиатура жана манипулятор. Булар компьютерди башкаруучу жана маалыматты киргизүүчү универсалдуу түзүлүштөр. Сенсордук такта. Бул компьютердин денесине түздөн түз орнотулган. Англис тилинен которгондо сенсордук аянтча дегенди билдирет. Чычканды толугу менен алмаштырат. Бирок колдонуучуларга анча жеткиликтүү эмес. Кандай учур болбосун чычкан менен иштөө ыңгайлуу. Клавиатура жана клавишалар. Бардык клавишаларды 4 аймакка бөлсө болот. Функционалдык клавиштер аймагы, символдук клавишалар аймагы, санариптик клавишалар жана курсорду башкаруу аймагы, атайын клавиштер аймагы. Чычкан. Силер экрандан көрүп турган
объектилерди башкарып туруучу жардамчы түзүлүш. Чычкан клавиатуранын кээ бир иш-аракеттерин кайталайт. Көбүнчө буйрутмаларды компьютерге берүүдө клавиатурага караганда чычкан менен иштөөгө оңой жана ылдамыраак болот. Чычкан менен иштөөнүн негизги ыкмаларын эстейли. Объектти тандап алуу. Чычкандын көрсөткүчүн керектүү объектке коюлат. Эгерде аны ал жерде бир нече секундага кармаса, анын жанында объекттин арналышын кыскача баяндаган калкама чыгат. Чычкандын оң баскычын басуу контексттик менюну ачууга кызмат кылат. Чычкандын сол баскычын 2 жолу басуу Enter клавишасын басканга барабар. Жана программаны иштетүү, файл жана папкаларды ачуу, маалыматты киргизүү үчүн кызмат кылат. Кармап жылдыруу менен экранда объекттерди жылдырууга мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү сабакта булар менен тааныштык. Компьютердин негизги түзүлүштөрү, маалыматты киргизүүчү жана чыгаруучу түзүлүштөр, клавиатура жана чычкан. Балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки телесабакта көрүшкөнчө саламатта тургула.